эле Кудайдын барлыгына ыйман келтирген пенделер көчө турган күнгө, Мухтар акага окшоп кабырга келе турган күнгө даярдангыла. Жараткан Аллах Таала денеңерден рухуңарды алмайынча дейт. Денеңде жаның барбы? Аллах рухуңду берип турабы? Көчө турган күнгө, кабыргаң келе турган күнгө даярдангыла дейт. Мээрүмдүү пайгамбар өзүнүн куттуу хадистеринин биринде күндөрдүн биринде өтүп кабырдын жанынан баратып, бир кабырга токтойт дагы, ушу биз сыяктуу кабырга жакын келгенде, мына ол кимдин кабыры дейт. Сахабалар айтышат, я Расулалла, бул баланчанын кабыры. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям, мына ушул инсан эңсеген нерсени билесиңерби дейт. Силердин колуңардагы бардык дүниөдөн буга азыр Аллах мүмкүнчүлүк берсе, 2 рекет шашып ушуп окуп алган намаздын сообу бүтүндөй дүниөдөн артык бул адам үчүн дейт. Идамата ибн Адам инқата амалу илля мин салас. Эгер адам баласы өлсө, анын амалдары токтойт. 3 жол менен гана келет дейт. Адам өлгөндө аркаңыздан сооп бармай токтойт экен. Бирок 3 түрдүү амалды кылып кетсеңиз гана артыңыздан сооп барат экен. Мына ошолордун бирөөсү ыймандуу бала калтырып кетсеңиз сизге дуа кылса, же болбосо садакатын жария, мечит салып, көпүрө салып, жол салып кетсеңиз, ошонун канча эл пайдаланган сайын сизге сооп кеп турат экен. Же болбосо bir kitap жазып, илим калтырып, балдарды окутуп, талабаларды калтырып, bir мамлекетке bir пайдалуу bir ишке себеп болсоңуз, мына ошонун айынан адамдар пайдаланса, ошонун айынан сооптор барып турат экен. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям бул кабырдагы бир тууганыңар 2 рекет намаздын сообуна муктаж дейт. Дүниөнүн бардыгы эч нерсе эмес, буга мына ошол кыскача бир сооп болгон 2 рекет намаздын сообу керек дейт.